Алыскы космостогу урунуу. НАСАнын космостук аппараты туурасы 500 метр болгон космостук таш Бенунун астероид бөлүкчөсүн алып жаткан учур. Аны капсулага салып, жерге алып келишти. Бенунун кичинекей бөлүкчөлөрү дүйнө жүзүнө, анын ичинде Лондондогу табигый тарых музейине да жөнөтүлдү. Окумуштуулар космостон алынган бул ташты тыкыр анализдеп чыкканда, анын чыныгы кенч экени аныкталды. Бенунун бөлүкчөлөрү абдан майда экен. Алардын өлчөмү метрдин миллиондогон бөлүгүн түзөт. Жана алардын ар бири Бену тууралуу жаңы маалымат берет. Ал жөнөкөй эле кара таш, бирок анда мурда башка метеориттерде болбогон толтура минералдар жана алардын кошулмалары бар экен укмуш. Ошондой эле анда көп көлөмдөгү органикалык молекулалар да бар экен. Аны изилдөө аябай кызык болду. Бенунун курамында көмүртекке бай миңдеген кошулмалар, анын ичинде аминокислоталар жана ДНКнын курулуш материалы болгон нуклеиндер бар экенин билдик. Бул астероидде качандыр бир кезде жашоо болгон дегенди билдирбейт. Бирок ал жашоо үчүн маанилүү болгон нерселерди башка жерлерге жайган болушу мүмкүн. 4,5 миллиард жыл мурда топтошкон газ булуттарынан жана чаңдардан күн системасы пайда болгон. Бирок планеталар түптөлгөндөн кийин дагы бир топ материал сыртта калган. Бенуга окшогон астероиддер ар кайсы жерде пайда болуп, алар баштапкы жерди көздөй жааган. Алар сууну гана эмес, өзү менен кошо жашоону пайда кылган органикалык молекулаларды да ала келген деген теория бар. Бирок мындай нерсе күн системасынын башка бөлүктөрүндө да болгон. Жердин уникалдуулугу ал жашоо пайда болгон жалгыз планета. Ошентип кычкылтек менен суу бүтүндөй күн системасын аралап мында жетип келген. Биз азыр түшүнүүгө аракет кылып жаткан башкы нерселердин бири эмнеге жашоого ылайык шарттар жалгыз эле Жерде бар. Аны күн системасынын башка жеринен да тапса болобу? Бенуну изилдөө дали уланып жатат. Бул караңгы жана алыс дүйнө бош көрүнгөнү менен биздин кайдан келип чыкканыбызга жооп бериши мүмкүн.